Бүгүнкү күндө 1286 үй бүлө кооптуу аймакта жашап жатат. Алардын 942-сине жер тилкелери берилип, мамлекеттик судаларды алышкан. Деген менен көрсөтүлгөн жардам жана эскертүүлөргө карабай кооптуу жерде жашап келишүүдө. Негизинен Сузак районунда 642 үй бүлө, Базар Коргон районунда 291 үй бүлө, Аксы районунда 142 үй бүлө, Нокен районунда 17 үй бүлө, Майыл Суу шаарында 100 үй бүлө, Жалал Абад шаарында 82 үй бүлө, Каракөл шаарында 12 үй бүлө. Негизинен булардын көпчүлүгү жер көчкү кооптуулугунан, коопча көчүрүү боюнча атайын чечимдер чыгарылган. Ал эми ошондой эле жээк эрозиясы, таш кулоо, суу ташкындарынан уламда башка үй бүлөлөр, бирок көп санда эмес. Көпчүлүгү жер көчкү кооптуулугунан көчүрүлгөн турак үйлөр. Жаз келип, сел, суу ташкындары, ошондой эле жер көчкүлөрдүн активдешүүсү адистер тарабынан айтылат. Ошого байланыштуу Жалал Абад облусундагы көчүрүү комиссиясы коркунуч жараткан жерлерде жашап жаткан эл менен жолугушуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Муну менен алар ар кандай кырсыктардын алдын алууга боло турганын белгилешет. Негизги Сузактан көбүрөөк, Сузак өзүн барып кыдырып, жерине барып, ошол көчпөгөндөр менен түз сүйлөшүп, алардын эмесин угуп, анан биз аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөлүк деген, күчөтөлүк деген негизги ушул комиссиянын багыты ошол. Жайлоого жакыныраак, ошон үчүн көчпөгөндөр бар. Булар боюнча биз барып жерине түшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тез арада көчүрүшүбүз керек да. Эми кокус бир нерсе болуп кетсе, ошонун болбосу үчүн биз алдын ала кайта тез ошо эл менен жолугушуп, ошолорго көчүрүү жагын түшүндүрүп атабыз да. Мамлекеттик экотех инспекциясы тарабынан учурда суу ташкындарынын алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Муну менен токен байлыктарын казуу иштери болуп жаткан жерлерде атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп келишет. Биз экотех инспекция ошол өзүбүздүн пландарыбызга ылайык, кварталдык, жылдык пландарга ылайык ошол казуу токен байлыктарын казып, шагал, кум, ошол именно Көк Ар дарыясындагы ишкерлерди текшерүү, пландуу текшерүү, пландан тышкары текшерүү. Буга чейин текшерүүлөр болгон, жыл сайын болуп келет. Тийиштүү эскертмелер берилген. Азыркы күндө кээ бир компаниялардын лицензиялары убактылуу токтотулган 3 айга. Ошол боюнча азыр биз өзүбүздүн планыбызга киргизгенбиз дагы, бул биринчи кварталда, экинчи кварталда текшерүү жумуштарын баштайбыз. Маалымат катары айта кетсек, өткөн жылы 1471 үй бүлө адам өмүрүнө коркунуч жараткан аймактарда жашап жаткан болсо, алардын 185-и коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Бактыгүл Тешибаева, Бурканбек Матов, жаңылыктар үчүн.